Өткөн кылымдын 60-жылдары Аша арыкмасында салынган кыштык орто мектеби 10 жыл мурун пайдаланууга жараксыз деп табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүтүм чыгарып бергенине карабай, 300дөй окуучу авариялык мектепте окуусун улантып жатышат. Биз мектепте отургандай классыбыз кичине суук болот, мындай полдун астынан жаман жыттар чыгып, андай муздак болот да. Мектептин пайдабалы төмөн салынган. Себеби мурда эски метод менен салышкан, пайдабалы төмөн бул жерге жакын, балдар көбүнчө тез кирип болушат. Отургандар белим ооруду дейт, парталар суук баласына көпчүк жасап келебиз биз мектепте. Азыр мектептин дуалдарынан жарака кетип, кулап түшүү коркунучу жыл санап жогорулап барат. Кооптулук күч алган сайын ата-энелер балдарын окууга жөнөтүүдөн чочулап калышкан. Өзүм таги коркуп жүрөк алдыргам. Коркум. Кудай эсенемин, мен 6 саатты бүтүп чыгып келгейди деп, мынантип отурам жакамды кармап. Анан буларга айтабыз, мектеп жапкыла. Жоксо биздин балдарга жооп бергиле десек, бул программада экен, окуп турсундар. Ол бул дегенден, айласыдан окуп атат эми балдары. Мектеп жетекчилиги убактылуу оңдоп түзөп гана кол кушурууга аргасыз. Жаңы имарат үчүн тиешелүү документтер даярдалып, бирок куруу убадалар менен убакыт өтүүдө. Муну ичинде окуткучам, мага бир 5-6 палатка бергиле, ошондо окутайын дедим. Алар дагы сөз берип кетишти. Мектебиңиз аварийный абалда экен, беребиз дешти. Мен мына күтүп турам, апрель дешкен, апрелде. Директор кошумчалагандай, мектеп түптөлгөндөн бери капиталдык ремонт жүргүзүлгөн эмес. Азыр эми жаңы имаратты тездетүү зарылчылыгы турат. Курулуш качан башталат деген суроо менен райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылганыбызда жетекчиси жооп берүүдөн баш тартты. Ошентип, кыштык орто мектебине жаңы имарат качан салынат деген суроо ачык бойдон калды. Белгилей кетсек, Баткен районунда Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери 2014-жылга чейин жаңы мектеп түшкөн эмес. Акыркы 3 жыл ичинде 11 мектептин курулушу башталып, өткөн жылы 5 мектеп пайдаланууга берилген. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району.